Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Мисал үчүн программасы жана мен Өмүрзак Азимкулов алып барам. Бүгүнкү биздин программанын негизги темасы бул билим жана илим жаатындагы айрым маселелер. Билим жана илим жаатындагы көйгөйлөрдүн күнгөй тескейи. Жана ошол эле учурда эң негизги маселе билим жана илим жаатында тармагында жаштардын негизги ролу тууралуу кеп козгомокчубуз. Ал үчүн биз ачык асман алдындагы студиябызга атайын конок чакырганбыз. Азыр ошол конок менен тааныштырып өтөйүн. Саламатсызбы Улам мырза? Биз бул программада азыр билим жана илим жаатында кеп козгоюн деп атабыз. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнкү биздин коногубуздун аты жөнү Улан Ашырматов. Ислам философиясы боюнча магистратураны Туркияда аяктап, бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп эмгектенүүдө. Мына ушул Улан мырза айтсаңыз, бүгүнкү күндө жалпы эле мындай биринчи жалпы суроодон баштайлы, андан кийин майдалап кетебиз дегендей. Бүгүнкү күндө билим жана илим жаатында жаштардын ордун так көрүп жатасызбы? Мисалы, деги эле жаштардын орду билим жана илим жаатында кандай? Эгерде активдүү болгондо, эл арасында пикирлер бар да. Эгерде жаштар активдүү болгондо бүгүнкү күндө билим жана илим маселеси бүгүнкүдөй алсызыраак болмок эмес. Же мамлекет анчалык көңүл бурмак эмес. Эгерде активдүү болгондо Кыргызстанда билим тармагы, илим тармагы эбак эле башка өлкөлөрдөй өнүгүп кетет эле деген дагы бир ойлор бар да, сунуштар. Сиз кандай деп пикир кошот элеңиз? Эми сиздин бул сурооңузга мындай жалпысынан бир сүйлөм менен жооп берүү татаал. Туура. Кыргызстандагы учурдагы билим берүү жана илим изилдөө тармагынын абалы жөнүндө сөз кылуу үчүн балким биздин эгемендүүлүктү алгандан кийинки жылдар аралыгындагы билим берүү тармагындагы мектептен тартып университеттеги билим берүүнүн предметтери, программалары, окуу материалдарынын сапаты, өтүмдүүлүгү, кайсыл учурларда жазылган китептер окутулуп жаткандыгы менен биргеликте талкуулоо керек. Себеби бүгүнкү күндө илим технология жаатындагы өнүгүүлөр аябагандай тез жана ылдам өнүккөндүгүнүн натыйжасында маалыматтык доор өсүп өнүгүүсү калыптануусунун натыйжасында маалыматтык доорго жетип келгендигибиз айтылып жатат. Бирок мына ошол маалымат доорундагы Кыргызстандагы жаштардын илим билим тармагындагы активдүүлүгү, орду кандай деген суроого балким биздин Кыргызстандагы эгемендик алгандан кийинки жылдар аралыгында саясий ишмерлердин, саясатчылардын ички саясаттагы интригалар менен алектенгендигинин натыйжасында балким биздин жаштарды саясий өңүттөн активдешти деп айтсак туура болушу мүмкүн. Бирок илим билим тармагынан активдешкендигин айтуу башка тармактар калып кетти деген ойдосуз, эрте деп ойлоймун. Анын ичинде билим илим тармагы калып кеткен. Ооба. Жаштар саясий тармакта гана активдүү болушуп, саясий көз караштарын айтууга кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр жаралды. Бирок муну айтуу менен биргеликте биздин дүйнөлүк илимий технология жааттагы өнүгүүдөн кабары жаштардын баарынын кабары жок дегенден алысмын. Чет өлкөгө чыгып ар түрдүү Европада, Америкада, Японияда окуган жаштарыбыздын билим тажрыйбаларын алып келип Кыргызстанга системалуу түрдө жайылтууга толугу менен системалуу мүмкүнчүлүк берилгендигин, жаратылгандыгын азырынча айтууга эрте деп ойлоймун. Мисалы ошол түрк мамлекетине барып, ошол жерде кичине жаштардын кадамдарына, аракеттерине, ошол мамлекеттин жаштарынын аракеттерине да баам салып көрдүңүз да. Анан ошол жактан өзүңүз илим, билим алып келген атуул катары, Кыргыздын атуул катары. Ошол мамлекетте билим илим тармагы эми кандай айырма менен өлчөнөт да биздин мамлекетке салыштырмалуу? Ооба. Эми мен муну өзүм Ош мамлекеттик университетинин теология факультетин 2012-жылы аяктадым. Жалпысынан эми жашыруун эмес да, жана ооруну жашырсаң өлүм ашкере деп айтылгандай, биздин билим берүү тармагыбызда өзгөчө университетте билим берүүнүн сапатынын начардыгын бир фактор менен аныктоо мүмкүн эмес. Мугалимдердин мектептердеги жана университеттеги айлыктын аздыгынан тартып бир канча шарттардын жоктугун эске алганда биздин билим берүүдө негизги максат билим берүү жана студенттердин дүйнө таанымын кеңейтүү жана дүйнөлүк илимий технологиялык багытта атаңдаштыкка ээ боло турган сапатка ээ боло тургандай билим берилбегендигин айтууга болот. Бизде экзамен учурларында зачет экзамендер
акча берүү аркылуу бүтүргөндүгү бул эч кимге жашыруун эмес, студенттерге дагы, ата-энелерге дагы, мугалимдерге дагы. Ошондуктан бизде студенттин билим алуусунда негизги максат билим алуу эмес, балким диплом ээси болуу биринчи багытка коюлгандыктан ушундай аксактыктарды жашап атабыз деп ойлойм. Эми мына аксак деп калдыңыз, мисалы ушул аксаган темага келе турган болсок, мына жана жогоруда саясий жактан көбүрөөк өсүп өнүгүүгө багыт алып калды жаштар деген көз карашты айттыңыз да. Ооба. Эми ага толук эле адамдар кошулса керек, себеп дегенде бизде баягы биз демократиялык өлкө дегенди биз мындай кабыл алып алганбыз да. Биз демократиялык өлкөнү куруучу мамлекетпиз да, азыр биринчи кадамдарында турабыз да. Бирок ошого карабай өлкөдө ар кандай ойку тайкы кырдаалдар күч алып, анан коомдун психологиясы ошого бурулганын толук мисалы баамдоого болот. Эми мисалы айтсаңыз, бүгүнкү күндө мисалы ушул саясий жактан күчтүү болгондо деле мисалы билим илимдүү жаштардын орду саясатта болобу, экономикада болобу татыктуу эле тандалып атабы, же сиздин көз карашыңызда бир аз бурмаланган учурлар болуп атабы, же ал жактарга татыктуу эмес кадрлар тандалып атабы, же деги эле кадр саясаты кандай сиздин оюңузча? Эми кадр саясаты деп калдыңыз, бул жерде бүгүнкү күндө жаштардын мамлекетти башкарууга катышуусунда татыктуу кадрлар тандалып жатабы деген суроого жооп берүү да оңой эмес. Себеби бизде мындай болуп калды да, бас эгемендүүлүктөн кийинки учурдагы ички саясаттагы мына ошол башаламандык системалуу бир туура багытты тандап алынбагандыгынын натыйжасында жалпы жарандык коомдун ашкере саясатташуусу биздин саясий принциптердин универсалдуу принциптерин талкуулоонун ордуна биз күнүмдүк тигил же бул саясатчынын же тигил же бул саясий партиянын лидеринин тегерегиндеги ушак айың менен гана алектенүүнү биз саясат деп түшүнүп калдык. Ал эми бул өлкөнүн саясий маданиятынын, саясий аң сезиминин калыптануусу болсун, өлкөнүн экономикалык өсүү жана өнүгүүсүнүн калыптануусу күнүмдүк саясатка ашкере аралашуунун ордуна балким илим билимди терең окуп, саясий экономикалык теорияларды туура маалыматтарга ээ болгон жаштардын алган билимдерин же болбосо чет өлкөдөн изилдеп келген илимий изилдөөлөрүн, диссертацияларын аны практикалоого, иш жүзүнө ашыруу боюнча активдешкенибизде, балким ошол жаатта системалуу бир бирдиктүү талкуулоо аянтчасы жаралганда, балким биз күнүмдүк саясатка аралашуудан узун мөөнөттүү универсалдуу саясий принциптердин тегерегинде, саясий принциптер дегенде бир коомдогу адилеттүүлүктүн, теңдиктин, акыйкаттыктын орношуу үчүн бул аң сезимдин өнүгүүсү туура маалыматка ээ болуу аркылуу ишке ашырылат. Ал эми жөн эле күнүмдүк саясаттагы тигил же бул саясатчынын тегерегиндеги талкууга активдүү катышуу бул саясий маданияттын өнүккөндүгүн кабар бербейт жана өлкөнү бул тармак мындай куру кайым айтыштын тегерегиндеги талкуу менен биз өсүп өнүгө албайбыз деп ойлойм. Илим билимге негизделген, туура маалыматка негизделген, универсалдуу адамдык баалуулуктарга негизделген түшүнүктөрдү талкуулоочу аянтчаны биз жарата алган болсок, балким мына ошол жол аркылуу саясий маданиятты, саясий коомдук аң сезимди, экономикалык өсүү жана өнүгүүнү ишке ашыра алабыз деп ойлойм. Мына өзүңүз баам салгандай, биз бүгүнкү программаны ушул жаштарга арнап аткандан кийин, эми жаштарга эле эмеспи, билим илимдеги жаш муундардын өлкөсүнө арнап аткандан кийин мына жакшынакай китеп чыгарыпсыз да, мына технократия деген. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, технократия деген болгону 30-31 жашта экенсиз, мисалы 31 жашта экенсиз, мына ушул убакытка чейин 10 жыл мына ушундай илимдин артынан ушу китеп чыгарам деп Туркия мамлекетинде да окуп келип, ушундай жакшынакай кийинки келечек элдерине белек катары калтырып кетем деген бир мүдөөңүздү, аракетиңизди ишке ашырыпсыз да. Мына технократия деген китеп бул эмненин белгиси? Эми биз билебиз, эми баягы илимий техникалык прогресстин өсүү заманында бүгүнкү күндө ар бир жаран техникалык жактан дагы күчтүү болуш керек. Ар бир кадр техникалык жактан да күчтүү болуш керек деген мүнөздө жазылган китеп экендигин жалпы иретте окуп
бир сыра баам салдык да. Ошого сиз ушул китеп тууралуу айтып берсеңиз. Бул технократия китебинин жазылуусуна себеп болгон бир канча түрткү болгон себептер дагы бар. Бул жерде технократия, технологиянын адамзатты башкаруусу же болбосо технология адамзатты башкарганда адамзаттын келечеги кандай болот деген суроолорго бул китепте жооп издегенге аракет кылдым. Негизинен эми бул китепти жазууга түрткү болгон себеп мына ошол теология факультетиндеги алган биздин теологиялык диний билим жана мына ошол диний билимдин коомчулук менен иштеши учурундагы диний коомдук аң сезим менен экономиканын байланышын изилдеген арасындагы маселелер изилдөө мен үчүн кызыктуу болду. Ошондуктан мен ислам философиясы багытында Турцияда магистратура жактаган учурумда ислам философиясында адеп ахлак менен экономиканын байланышын изилдедим. Мына ошол жерде адеп ахлактын булагы эмне, бир коомдогу жарандык коомдук тартиптин орносунда адамдардын адеп ахлактуу болуусу экономикалык жашоого канчалык көз каранды, ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылдым. Жана экономикага байланыштуу дүйнөдө, анын ичинде Турцияда экономика факультеттеринде окутулган экономикалык китептерди окуган учурумда мына ушул технократия китебин жазууга түрткү болгон маалыматтарга ээ болдум деп айтсам болот. Себеби бул технократия бул мамлекеттин экономикалык саясий түзүлүшүн техникалык интеллигенция, окумуштуулар, инженерлердин аныктаган өлкөнүн экономикалык саясий жашоосун жана өндүрүштү башкарууну технологдор, инженерлер башкаруусу керек деген түшүнүктү калыптандырат. Технократиялык доордо негизинен бул китепте эки багыттагы өнүгүүлөр камтылды. Биринчиси маалыматтык технология деп биз айтып жаткан маалымат доору, маалыматтык технология, IT технология деп аталган автоматташтырылган маалыматтык системаны же болбосо робот техника же болбосо жасалма интеллекттин дүйнөлүк экономикага таасири жана адамзаттын келечеги социалдык маселелер камтылды. Экинчиси дүйнөлүк экономикага дагы таасир этип турган тармактардан бирөөсү бул дүйнөдө учурда биотехнология жаатында болуп жатат. Биотехнология жаатында бул заманбап медицинанын, анын ичинде биология илиминдеги өнүгүүлөрдүн натыйжасында генетикалык индустрия, мындайча айтканда адамдын генетикалык түзүлүшүнүн сырларынын ачылуусу аркылуу дүйнөдө медициналык кызмат көрсөтүүнүн багыттары өзгөрүп жатат. Мына ошол маалыматтык технология жаатын айта турган болсок, бул эми негизинен өндүрүш тармагынын адамдык кара күчкө жумушка таянган экономикалык системадан робот техникага, автоматташтырылган маалыматтык системага өтүп жатат. Бул процессте эң чоң гуманитардык, социалдык маселелердин башында өндүрүштөгү жана тейлөө катмарындагы кара жумушчулардын системадан чыгарылуусу аркылуу анын ордуна робот техника орун алган учурда массалык жумушсуз адамдардын жалпы кирешеден кайсыл принциптерге баалуулуктарга таянып кандай киреше таба тургандыгы негизги маселе боло турган болуп жатат. Эми бул жалпы дүйнөлүк маселе. Эми мына ошол илим технология жаатындагы өнүгүүлөр, маалымат технология, биотехнологиялык жааттагы өнүгүүлөрдүн дүйнөлүк экономикага таасири камтылды жана Кыргызстан бул дүйнөлүк тенденцияны биз кайсыл жериндебиз? Ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылдым бул китепте. Мына ушул илимий техникалык прогресс деп калдыңыз да, мына ушул биздин Кыргызстанда санариптештирүү деген чоң долбоор жүрүп келе жатат. Азыр ар бир мекеме ишканаларда болуп калды да. Ошо санариптештирүү боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып берсеңиз, ушул технолог катары. Ушул техника илимдерине дагы бир кызыккан адис катары. Бул санариптештирүү же болбосо маалыматташтырылган, автоматташтырылган маалымат дооруна келип жеткен учурубузду бул процессти түшүнүү үчүн балким илим технологиянын өнүгүү тарыхына бир аз кылчайышыбызга туура келет. Дээрлик 1800-жылга чейин жалпы адамзаттын турмуш тиричилиги соода саттык, мал чарбачылык жана дыйкан чарбачылык менен тамактанып келген болсо, 1800-жылда учурдагы азыркы бул технологиялык доор бир канча аталышма аталып атат. Акылдуу шаар, акылдуу фабрика, 4.0 индустрия, 4-өндүрүш өнөр жай доору деп аталып атат. Демек, бул 4 деп аталып аткан болсо, мунун 1-чи, 2-чи, 3-чүсү бар. Биринчи өндүрүштүк доор адамдардын жалпы мал чарбачылык, дыйкан чарбачылыктан завод, фабрикага өтүүсү болуп эсептелген. Буу менен иштеген мотордун ойлоп табылуусу мына батыштагы 1800-жылга туура келсе,
экинчи өндүрүштүк доор электр энергиясын ойлоп табылса лампочканын 1900 жылдарга туура келсе, үчүнчү өндүрүштүк доор 1960 жылдары компьютерден ойлоп табылуусу менен ишке ашырылып, бүгүн 4-чү индустриялык доор бул мындайча айтканда өндүрүш тармагынын, тейлөө тармагынын жумушчу адамдык күчтөн азайтылып, анын ордун робот техника, искусственный интеллект орноп жатат. Эми сиздин сурооңузга кайрыла турган болсок, биздин өлкөдө санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Учурда биз дүйнөнү тилекке каршы экономикалык жактан, илимий технологиялык жактан арттан күзөтүп келе жаткан өлкө катары биз азыр санариптештирүүнү өлкөдөгү техникалык жабдуулар менен жабдууну биз санариптештирүү деп түшүнүп атабыз. Мындайча айтканда университеттерде, мектептерде компьютерлер, интернет менен камсыз кылууну, университетке акылдуу доскаларды коюуну биз санариптештирүү деп түшүндүрүп жатабыз. Бирок мунун эң негизги тарабы болгон маалымат, электрондук маалымат базасы аркылуу камсыз кылуу эң негизги маселе болуп эсептелет. Акырындык менен биз техникалык жабдуулар менен санариптештирүүнүн инфра түзүмүн түзүп ала турган болсок, мындан ары мына ошол четте билим алып келген жаштар аркылуу ар бир адистердин алган билим тажрыйбасын мына ошол санариптештирилген билим берүүдө дүйнөлүк илимий технологиялык жааттагы өнүгүүлөрдү, кабардар боло турган маалыматтардын электрондук маалымат базасындагы киргизүү зарылчылыгы туулат. Демек, мындай дагы бир суроо келет да, мына өзүңүз теолог катары, теология илимдеринин адиси катары. Ошо теология илимин же адистигин аяктагандардын көбүн эсе мисалы ушул техникалык жактан аракет кылган эмес да. Аракет кылгандары бар болсо дагы азыраак болушу мүмкүн да, көбүрөөк баягы диний көз караштарга сиңип ошол дүйнөгө кирип кеткендер да бар толугу мененчи. Ал эми ошол эле учурда ашкере мындай фанат болуп да кеткендер бар да. Мисалы сиз ошолордон айырмаланып, менин көз карашымда ушу теолог катары, теология илимдеринин ошол ислам философиясы боюнча дагы билим алып келсеңиз, дагы ушул жаатка, ушул дин жаатына, техникада илимдерин дагы сөзсүз үйрөнүш керек. Илимий техникалык прогресстин кадамдарынан бир да артта калбашыбыз керек деген өзүңүздүн ички урааныңыз менен кетип баратат экенсиз да. Көпчүлүк диний чөйрөдө мисалы биз билебиз, адистердин техникалык илимдери бир аз тайкыраак көрүнөт да. Сиз буга кандай дейсиз? Аябай жакшы, мындай орчундуу, кызыктуу суроо, бирок бул суроону кеңири жеткиликтүү талкуулоо үчүн көбүрөөк убакытка талкуулоого зарылдык болот деп эсептейм. Бирок мындай да дин илими, дүйнө илими деп бөлүнбөш керек өз илимдер. Орто кылымда ислам маданиятындагы илим билим өнүккөн учурда бүгүнкү күндөгү табигый так илимдер менен гуманитардык багыттагы илимдер айкалыштырылып баардыгы окутулган. Физика, математика, астрономия илимдери окутулган. Кийинчерээк бир канча себептерден улам физика, математика, астрономия сыяктуу сабактар диний эмес деген негизде медреседен, бүгүнкү күндө университеттен чыгарылгандан кийин мусулман дүйнөсү бир гана диний предметтерди окуу менен алектенгендиктен дүйнөнүн илимий технологиялык жааттан багыт берүүчү эмес, балким батыштын баштаган илимий революциянын натыйжасын күзөтүүчү коомго айланып калдык. Бул жерде сиздин кандай деп айтсам, азыр теолог адистиги болгондугума карабастан мына ошол технология, илим жаатындагы өнүгүүлөрдү күзөтүүгө, ушул багытта китеп жазуума түрткү болгон себеп, жана башында айтып өткөнүмдөй, дин менен экономиканын байланышы таасир этти, себеп болду десем болот. Себеби бир коомдогу диний өкүлдөрдүн диний аң сезимдери, ал диний ишенимдери, диний баалуулуктарды алардын экономикалык жашоого катышуусуна таасир этет. Же болбосо экономикалык реалдуу жашоодогу чындыктар диний өкүлдөрүнүн баалуулуктарын жашаганга алар тескерисинче алда таасир этет. Мына ошол жерде бир адамдын адеп акылактуу болуусу, же болбосо сапаттуу билим алуусу экономикалык өсүү менен өнүгүүнүн бир өлкөдөгү туруктуу калыптанышына көз каранды экендигин анык көрүүгө болду. Ал эми учурда дүйнөдө жана анын Кыргызстандын ичинде экономикалык бир өлкөнүн экономикалык өсүү жана өнүгүүсү бир гана диний предметтерди окуу аркылуу эмес, физика, математика тармагындагы адистердин жетишүүсүнүн натыйжасындагы өндүрүш тармагынын өнүгүүсү аркылуу бир өлкөнүн экономикасы өсүп өнүгө турган болсо, мына ошол учурда гана жалпы жарандардын коомдук аң сезиминин калыптануусу болсун, коомдук турмуштагы жүрүм турумдары демек бир айкалышат. Оюңузча дагы ушул дин аалымдары дагы баш болуп,
ылдыйкы ошол диний чөйрөдөгү кызматкерлер дагы техника боюнча, ошо технология илимдери боюнча же болбосо азыркы өнүккөн илимий техникалык прогресстен артта калбаш керек деген сөзсүз түрдө ойду айтып атасыз. Сөзсүз түрдө бул маселени мисалы жалпы эле коомчулук деле туура кабылдайт деген ойдомун. Анан азыр мисалы азыркы биздин эгемендүү өлкөбүздө аябай технология илимдери боюнча адистиктерди мыкты аякташкан кадрлар тилекке каршы социалдык маселелерден улам чет мамлекеттерге чыгып кетип атышат. Ошол эле сиз окуп келген Туркияга, Турцияга, ошол эле Японияга жана башка өнүккөн мамлекеттерге кетип атат. Себеп дегенде айлыктын көптүгү. Бирок каалайбызбы, IT технологиясы өнүккөн заманда бүгүнкү күндө бизге сөзсүз ушул технология илимдеринен же болбосо техникалык прогресстерден, өсүү өнүгүүлөрдөн артта калбашыбыз керек деген. Эми ушул жерден бир суроо жаралат да, мына азыр эми жаштар деп атпайлыкпы? Ооба. Жаштарды мамлекеттик кызматка тартууда дагы же саясатка аралашууда дагы кайсы бир деңгээлде ушул талап же болбосо милдеттер коюлуш керекпи деген сөз да. Себеп дегенде көпчүлүк мекемешкалардын жетекчилери же болбосо ошол эле депутаттар, ошол эле министрликте отургандар ушул илимий техникалык прогресстен эми көпчүлүгү болбосо дагы арасында артта калып кеткендери бар. Туура бүгүнкү күндө мына жаштарды мамлекеттик башкарууга тартууда болсун, илим билим жаатында өлкөнүн келечеги чындыгында аң сезимдүү, илим билимдүү жаштардын бирдиктүү системалуу иш алып баруусуна көз каранды деп ойлоймун. Ал үчүн мына азыр ошол маалыматтык технологиялык доордо дүйнөдө дүйнөлүк экономиканын 20-кылымда чоң дүйнөлүк экономикалардын булагы табигый ресурстарга таяган болсо, табигый ресурс нефти газга, кендерге таянган болсо, жана завод фабрикадагы жумушчу күчкө таянган болсо, 21-кылымда экономикасы нефти газга, табигый кен байлыктарга негизделген өлкөлөрдүн артта калып, экономикасы адамдык ресурстарга, илим билимдүү жаштардын системалуу иш алып баруусуна көз каранды болот деп айтылып атат. Бул деген мына 21-кылымдагы жаңы санариптик доордо, маалыматтык доордо ушул доорго ыңгайлаша албаган, мындайча айтканда маалыматты иштөө, маалыматты анализдөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болбогон жарандардын бул жаңы дүйнөлүк саясий экономикалык системада орун алуусу кыйын экендиги айтылып жатат. Бул маалыматты иштөө, маалыматты анализдөө жараянына катыша албаган адамдарга кимдер кирет? Илим билими жок, кары картаңдар кириши мүмкүн. Ошондуктан биз Кыргызстан азыр электроникалык технологиялык каражаттарды өндүрүп башка өлкөлөргө сатуу, экспорттоо жөндөмдүүлүгүнөн артта болгондугубуз үчүн биз жаштарды жок дегенде мына ошол илимий технологиялык жааттагы өнүгүүлөрдү туура күзөтүүчү, кабардар болуучу, туура маалыматтарга ээ болуубуз керек дагы. Учурда дүйнөнүн калкы 7 миллиарддан ашкан болсо, 2050-жылга келгенде 9 миллиардка жакын жете тургандыгы болжолдонууда. Демек, мына COVID-19 пандемиясы учурунда да көрдүк. Адамдар мына ушундай кризис учурларда саякатын токтотуп турушу мүмкүн экен. Кийим кечени азайтып кийип турушу мүмкүн, бирок жеп ичүүнү токтото албайт. Демек, Кыргызстандын биздин мына алдыдагы жылдарда улут коом катары сакталып калып, мамлекеттүүлүгүбүздү өнүктүрүү үчүн буга чейин дайым айтылып келген агрардык өлкө деп айтылып келген тармакка, айыл чарба, мал чарбачылык тармагына жаңыдан көңүл бурулуп, жаңы технологиялык ыкмалар менен органикалык азык-түлүк продукцияларды өндүрүп, коңшу өлкөлөргө жана сырткы базарларга сатууну өздөштүрүү үчүн жаштарыбыз 2010-жылга чейин экономист, юрист тараптарга эле окуп келе берген болсо, бүгүнкү жаштардын илим технология жаатындагы IT технолог программисттерди даярдоо жана агроном, ветеринар багыттагы адистерди даярдоонун зарылдыгы бар деп эсептейм. Жана биздин Кыргызстандын мына экотуризмди өнүктүрүү, Кыргызстандын биздин мына географиялык аймак шартыбызды эске алганда COVID-19 пандемиясы учурунда дүйнөдө белгилүү болду. Мурда бай жашоонун белгиси катары чоң шаарларда айнек капталган бийик көп кабаттуу үйлөр өнүгүүнүн белгиси болгон болсо, COVID-19 пандемиясы учурунда адамдардын шаарлардан 4 кабат дубалдын ичиндеги жашоодон табигый жашоо үчүн, жаратылыштын ичинде кайтуусу күзөтүлдү. Демек, биз Кыргызстанда мына ошол экотуризм тармагын өнүктүрүү аркылуу дагы
өлкөбүздүн экономикасынын өсүүсүн өнүктүрүүсүн камсыздашыбыз мүмкүн деп ойлойм. Жаңы маалыматтык чөйрөдө, жаңы маалыматтык технологиялык чөйрөдө дегеним, бул китептин аркасына атайын жазып коюпсуз. Бул китеп кимдерге керек деген ушундан улам суроо бергеним да. Бизнесмендерге, илимпоздорго, мугалимдерге, саясатчыларга, мамлекеттик кызматкерлерге керек деп аткандыктан мен ушул суроону бердим эле да. Ар бир тыйынын эсептеп жашаган маалда китеп чыгаруу деле оңойго турбаса керек. Китеп чыгаруу сизге оор эле болсо керек. Анткени бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы алган айлык акыларыбыз дагы чектелүү дегендей. Бул китепти кантип чыгардыңыз? Сиздин өзүңүздүн жеке каражатыңызга чыктыбы же демей өрчүлөр аркылуу чыктыбы? Мен өзүмдүн жеке каражатыма, мындайча айтканда, бирөөдөн акча алып, китепти чыгаргандан кийин акчасын кайтарып бергүү карыз аркылуу чыгардым. Себеби мындай болду да, мен Турцияда өнүккөн өлкөлөр маалыматтык доордо жумушсуз массанын пайда боло тургандыгын камкуулап, талкуулап, ошол өлкөнүн окумуштуулары, интеллигенциянын өкүлдөрү жаңы доорго даярдануу боюнча приоритеттүү багыттарын аныктоо боюнча коомдук талкуулар жүргүзүлүп жатат. Бирок мен сыртта турган учурда Кыргызстанга кайтып келгениме 5 ай болду. Сыртта турганда биздин өлкөнүн саясатчылары болсун, интеллигенциянын өкүлдөрү болсун, жаштардын мындай көзгө көрүнө турганчалык дүйнөнүн бараткан багыты жөнүндө, илимий технология жааттагы өнүгүүнүн дүйнөлүк экономикага таасири, анын ичинде Кыргызстан биз кандай абалдарга дуушар болушубуз мүмкүн деген сыяктуу талкуулардын болбогондугу, аз болгондугу себеп болду. Себеби бул маалыматтар ошол алган билимимди ушул китеп аркылуу дүйнөнүн бараткан багыты жөнүндө өзгөчө жаштарга маалымат жеткирүү болду. Балким мына ошол дүйнөнүн себеби биздин өлкөнүн жалпы жарандарынын дүйнөнүн бараткан багытын күзөтүү, туура маалыматка ээ болуу, талкуулоо үчүн жетиштүү маалыматтын болбогондугун айтууга болот. Жана маегибиздин башында айтканыбыздай, өлкөнүн ички саясатындагы туруксуздуктан улам жалпы жарандардын ашкере саясатташып кетүүсү, илим билим жаатындагы өнүгүүлөрдү күзөткөнгө, аны талкуулаганга убактылар, энергиялары болбой калды деп ойлойм. Мындайча айтканда, биздин кыргызстандыктардын, Кыргызстандын келечегибиз, жаштардын, өзгөчө илим билимдүү жаштардын аң сезимдүү түрдө бирдиктүү иш алып баруучу системалуу иш аракеттеринин көз каранды деп ойлоймун. Эми ошондон улам ушул ойлордун баардыгын ушул китепке топтоштуруп, келечек муундары ушундай жаңы шартта, жаңы технологиялык көз карашта жашоого умтулушу керек деген бир максатта камтылыптыр да, максаттар камтылган да бунун ичинде. Ишиңизге ийгилик, ар дайым ушундай интеллектуалдуу, билим илимдүү жаштардын катарын толуктап жүрө беришиңизди биз дагы тилейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мисал үчүн программасын жыйынтыктадык. Мисал үчүн программасына бүгүн дагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Уланбек Ашырматов мырза келип катышып берди. Ош мамлекеттик университетинин мугалими, ислам философиясы боюнча магистранттык наам менен гана чектелип калбайт деген, Кудай буйрса бул кандидаттыктагы, докторлуктагы ишин ушундан улантып, ага өзгөчө аракети, технологиялык багыттагы илимди кошуп, журултуп, ушул таризде иш алып барат деген максатта калдык. Кийинки жумадан жолукканча эсен аман туруңуздар.